Өлкө башчысы Садыр Жапаров кече 7-июлда Абу Бакир Изибаев атындагы мамлекеттик циркке күтүүсүз текшерип барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы имараттын абалы жумушчулардын эмгек шарттары менен таанышып, алар менен барлашты. Буга чейин бир нече жолу ЖМКларда цирктин аянычтуу абалы тууралуу маалымат тараган. Мамлекет башчысы жамаат менен болгон маегинде циркте капиталдык реконструкциялоо долбоору иштелип чыкканын, керектүү акча каражаттары бөлүнүп, жакын карада оңдоо иштери башталарын баса белгиледи. Мындан тышкары бүгүнкү күндө мекеменин жаңы директору тууралуу маселе ачык бойдон калууда. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутовдун айтымында учурда цирктин директору кызматына талапкерлер конкурстук тандоодон өтүп жатканы айтылды. Буга байланыштуу Садыр Жапаров чыгармачыл жамаатта биримдикте болууга жана цирк өнөрүн өнүктүрүү үчүн биргеликте умтулууга, анын өнүгүшүнө тоскоол болуучу топтолгон маселелерди чечүүгө жардам берүүгө чакырды деп айтылат маалыматта. Өлкө башчысы Садыр Жапаров ошондой эле 7-июлда Борбор калаадагы Бишкек Наабай Кана муниципалдык ишканасына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мамлекет башчысы ишкананын ишмердиги, өндүрүш технологиясы менен таанышып, жетекчилик менен иштин өзгөчөлүктөрүн талкуулашты. Наабай Кана муниципалдык социалдык объектилерди жана мекемелерди, атап айтканда бала бакчаларда, мектептерди, ооруканаларды жана калктын социалдык аялуу катмарын, нан азыктары, кондитердик жана башка жеткиликтүү баадагы продукциялар менен камсыз кылат. Ишкананын өзүнүн лабораториясы бар, ал өндүрүлгөн нан азыктарын жогорку сапатын камсыздайт. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык набайканасынын өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле ал мамлекеттик түзүмдөргө, анын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо объектилерине, ички иштер органдарына жана башкаларга өз муктаждыктары үчүн продукциясы кепилденген сапатка жана жеткиликтүү баага ээ болгон Бишкек Наабай Кана ишканасынан нан азыктарын сатып алууну тапшырды. Өлкө башчысы Садыр Жапаров 7-июлда Ирандын Кыргызстандагы элчиси Голлам Хосейн Ядагрени кабыл алды. Президенттин басма сөз кызматынан кабарлашкандай, мамлекет башчысы элчиден ишеним грамотаны кабыл алып, дипломатиялык иштеги ийгиликтерди каалады. Ошондой эле жолугушууда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров Кыргызстан, Иран менен эки тараптуу кызматташтыкта соода, экономикалык жана инвестициялык багыттарга басым жасоого кызыктар экенин белгилеп, бул боюнча Кыргыз-Иран өкмөттөр аралык биргелешкен комиссиясынын олут ролун айтты. Буга байланыштуу аталган комиссиянын кезектеги отурумун ушул жылы Бишкекте өткөрүүнү сунуштады. Жыйынтыгында тараптар бардык артыкчылыктуу чөйрөлөрдө кызматташууну активдештирүүгө өз ара кызыктар экенин баса белгилешти. Быйыл Улуу Британиянын айыл чарба ишканаларында сезондук жумуштарга Кыргызстандын 8000 жаранын ишке орноштуруу пландалууда. Бул тууралуу кече 7-июлда президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиси Николас Боулер бүгүн өлкө башчы Садыр Жапаров менен болгон жолугушууда эки мамлекеттин достук мамилелерин белгилеп, өнөктөштүктү мындан ары аркыл тармактарда бекемдөөгө жана кеңейтүүгө кызыктар экендигин билдирген. Бүгүнкү күндө биргелешкен ийгиликтүү долбоордун бир катары Улуу Британиянын айыл чарба ишканаларында сезондук жумуштарга Кыргызстандын жарандарын ишке орноштуруу программасын атоого болот жана бул жылы ага 8000 жакын кыргызстандыктардын катышуусу пландалууда деп билдирген элчибиз. Украинанын лидери Володимир Зеленский президент Режеп Тайип Эрдогандын чакыруусу менен Туркияга дан келишимин талкуулоо үчүн барат. Бул тууралуу Туркиянын Сабах басылмасы жазып чыкты. Белгилүү болгондой, Украинадан Кара деңиз аркылуу дан экспорттоо тууралуу келишим быйыл май айында дагы 2 айга узартылган. Ал эми президенттердин жолугушуусу Стамбулда НАТОнун Вильнюстагы саммиттин алдында өтмөкчү. Эрдоган менен Зеленский акыркы жолу 2022 жылдын августунда Львоводо жолугушкан. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.